Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Былтыр бул көрсөткүч 13%дан 9%га түшүрүлгөн. Бул жолку өзгөртүүсүз калтыруу боюнча чечим бүгүндөн 25 февралдан тарта күчүнө кирди. Алдыдагы 2-3 ай аралыгында ушул бойдон сакталат. Инфляциянын көлөмүн карайбыз, макроэкономикалык анализ жүргүзүп, Кыргызстанда жана коңшу мамлекеттерде биздин соода өнөктөштөрүбүздү абал кандай болуп атат. Ошолордун баарын эске алып, анан келечектеги прогнозубузду эске алып, жакынкы бир 2-3 айда эмне болот, экономикада эмне болот, баалардын калыптанышы кандай болот, курстун калыптанышы кандай болот, ошолордун баарын эске алуу менен биз анан ушундай чечимге келебиз. Баа туруктуулук үчүн кандайдыр бир тобокелдиктер жаралса, Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан монетардык саясатка өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн. Азыркы тапта 9%дык эсептик чен менен инфляциялык процессти жөнгө салууга шарт бар. Коңшу өлкөлөрдө инфляциялык басым жогору бойдон калып жатканда, Кыргызстан бир калыпта 6,9% көрсөткүч менен орто деңгээлде кармап турат. Дүйнөдө геосаясий курч абал жана дүйнөлүк азык-түлүк чийки зат рыноктарында баалардын өзгөрүп турушуна карабастан, Улуттук банк негизги максатына жетип, баалардын туруктуулугун камсыз кыла алды. 2024-жылдын акырына карата инфляциянын деңгээлин 7,3%дан 6,3%га чейин төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Экономиканын негизги секторларында өсүш бар. Кызмат көрсөтүү менен курулуш тармагы сап башында. 2025 жылдын январь айында ичкидин өнүмдүн өсүшү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10,6%га көп. Банк системасынын туруктуулугу жана өнүгүшү Кыргызстанда жалпы экономикалык жагдайга алгылыктуу таасирин тийгизген. 2024-жылдыгы менен ичкидин продукциянын өсүшү 9%га жетип, бул эң жогорку көрсөткүч болуп калган. Ошондой эле Улуттук банктын кирешеси артып, 3 көрсөткүч боюнча рекорд койду. Таза киреше 46 миллиард сомду чамаласа, эл аралык валюта резервдеринин көлөмү 5,1 миллиард доллар, активдери 550 миллиард сомго жеткен. Улуттук банктын кирешеси 2020 жылы 6,9 миллиард сомду түзгөн, 2021 жылы 13 миллиард, 2022 жылы 10,1 миллиард, 2023 жылы 12,4 миллиард сом болсо, былтыр 45,7 миллиард сомго жетип, рекордтук көрсөткүч жараткан. Улуттук банктын активдери былтыр 2023 жылга салыштырмалуу 104 миллиард сомго өссө, эл аралык валюта резервдери салыштырмалуу 57%га жогорулаган. Негизи эле Улуттук банк гана эмес, мамлекеттин экономикалык коопсуздугун камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Анткени азыркы убакта эл аралык стандарттар боюнча өлкөнүн алтын валюта резерви 3 айлык импорттун баасын жабууга барабар болуш керек да. Биз ошол эл аралык стандарттардын алкагындабыз. Башкача айтканда, канчалык биздин резервдердин көлөмү жогору болсо, ошончолук биздин экономикалык коопсуздугубуз дагы жогору болот. Белгилей кетсек, Улуттук банк 46 миллиард сом кирешесин республикалык бюджетке которот. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Маалыматка ылайык, анын 35 миллиард сому мамлекеттик ипотекалык компанияга берилсе, калган каражат турукташтыруу фондуна бөлүнөт. 1 миллиард сом Улуттук банкка кайтарылары айтылган. Нурайым Бейшеналиева, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.